видеосун көрүп баштадыңыз. Бүгүн бизде мейманда жергиликтүү элдин суроолоруна жооп берүү үчүн келген Каргалык айыл өкмөтүнүн башчысы Бердибек Абдрахманов менен түз эфирде жооп берет. Урматтуу угарман, эгерде суроолор болсо түз эфирдин алдына калтырсаңыз болот. Эфирдин жүрүшүндө жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Суроолоруңузду 30 мүнөттүк мөөнөткө чейин Facebook, Instagram, WhatsApp номерлери аркылуу суроолорду берип жооп алсаңыз болот. Саламатсызбы? Саламатчылык. Эфирге куш келипсиз. Рахмат. Атайын ушу элдин суроолоруна жооп берейин деп убакыт таап келгениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз сизге. Алгачкы эле суроо ушу сиздин айыл өкмөт башчы болуп келгениңизге 4 айдын жүзү болуп калды. Бул ишти баалоо үчүн убакыт жетишсиз, бирок ошого карабастан сиз келгенден бери кандай иштерди аткардыңыз, кандай көйгөйлөрдү чече алдыңыз, деги эле кандай аракеттерди кылдыңыз, ушул тууралуу айта кетсеңиз. Рахмат. Биринчиден ушул эфирге чакырганыңыздар үчүн албетте ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге Тогуз Торо радио FM радиосуна ушундай маселелерди көтөрүп, жеринен чечип, азыр эми өнүккөн заманда жашап атабыз. Facebook баракчасынан же болбосо массалык маалымат каражаттарынан ушундай суроолор менен көйгөйлөр жеринен чечилип келатат. Биринчиден саламатсыздарбы урматтуу Тогуз Торо FM радиосунун көрөрман жана угармандары. Биз азыр эле жаңы эле чарба иштери боюнча жүргөн элем. Башка жактан кечирим сурайм. Кичине убакытты кечигип калгандыгым үчүн. Анан баягы дресс-кодум дагы туура келбегендиги үчүн. Анан биздин Тогуз Торо районундагы бүтүндөй эле кыргыз элине биринчиден 1-октябрь эл аралык карыялар күнү менен Каргалык айыл өкмөтүнүн администрациясынын жана жеке өзүмдүн үй бүлөмдүн атынан куттуктап кетмекчимин. Сиздерге, урматтуу аксакалдар, апалар, сиздерге каалоорум ден соолук, узун өмүр, ушундай биздин карыялардын, сиздердин саныңыздар мындан ары көбөйүп, сиздердин артыңыздардан биз дагы ошол карылардын катарына кошулабыз деген үмүттөбүз. Сиздердин жашыңыздарга жетебиз деген үмүттөбүз. Сиздер берген насаат, акыл насааттарыңыздарды албетте алдыга коюп жумуштарды жасай бермекчибиз. Эми биздин айыл өкмөткө туура айтасыз, мен келгениме мына 3 айдан өтүп атат. Бул жерде Каргалык айыл өкмөтүндө негизи эле бардык эле айыл өкмөттөрдө көйгөй жаралган суу маселеси, жер маселеси, андан тазалык маселеси, ушул бардык эле Кыргызстан боюнча эле көйгөй болуп келген. Мен келгенде деле ошо Каргалык айыл өкмөтүндө да ошол эле маселелер жаралып келген. Бир четинен чечкенге аракет кылып атабыз. Бул Каргалык айыл өкмөтүнүн өзүңүздөргө маалым болгондой таштанды таштоочу жайы эң көйгөйлүү маселелердин бири болуп эсептелет. Анын дагы чечүү жолдорун издеп, бүгүнкү күндө Жалал Абад экологиялык министерствосуна бөлүмүнө каттарды жолдоп, кайрылууларды жазып, документ иштери боюнча иштерди алып барып атабыз. Бүгүнкү күндө акырындык менен чечилип атат. Бул өзүңүздөргө маалым болгондой 2 жерибиз бар. Жерди аныктоо боюнча азыр чалгындоо иштерин жүргүзүп атабыз да. Ушу Каргалык айыл аймагына караштуу ушу Кара суу айылындагы швея цехи качан ачылат деп суроо калтырышкан да WhatsApp'ка. Бул швея цехи өзү негизи кабыл алынган. Кабыл алып, актысы менен губернаторубуз келгенде дагы министрлер кабинетинин төрагасынын ордун басары Эдил Байсалов келгенде дагы көргөзүлүп, жакшы эмелерине берген, баасын берип, сунуштарын айтып, буюрса жакын күндөрдө ошо ишке берилгенге даяр да. Дагы суроо келген, кийинки суроого кезек берсек, быйылкы жылы свет кымбаттайбы, кышында свет өчпөйбү деп суроо келген да. Ооба, туура айтасыз. Бул электр энергия маселеси
эмеси башчысы дагы өзүңүздөргө маалым болгондой массалык маалымат каражаттарынан быйылкы жылы суу аздыгына байланыштуу өчүрүүлөр болушу мүмкүн деген божомолдорду айтылып атат. Азыр эми биздин райондук электр тармагынын башчысы менен дагы сүйлөштүк. Буюрса аракет кылабыз дейт. Ошол болушунча өчүргө үнөмдөгөнгөчү. Анан бизде өзүңүздөргө маалым болгондой Нуржайык эмебиз бар. Кичи шаарчабыз бар. Аларда электр энергиясыз болсо коркунучу бар да, ал жерде суук болуп, эртең кыш оор боло турган деген божомолдорду айтып атат. Андагы аракетини квотасыны жанакы киловаттыны көтөргөнгө сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атабыз. Азыр 5 киловаттка чейин эле уруксат берилген, бирок 10 киловаттка чейин дагы уруксаттарын алып, буюрса. Инстаграм пайдалануучулардан дагы суроолор келиптир. Кезек берсек, Кенжебек Апасов деген колдонуучу Кытайларга кайсы жерди бергени жатасыңар деген суроо. Кытайларга жакшы суроо. Ал негизи эле Кытай мамлекети, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу ушул Казарман Каргалык айыл өкмөтүнө курулмакчы. Ал 600 гектар жер Каргалык участкасынан берилип атат. Андан сырткары жанакы логистикалык борбор куруу боюнча өз жакында эле ошо депутаттар, жергиликтүү кеңештин депутаттары жана айылдын активисттери менен барып келдик. Ошол эле Каргалык участкасынын ылдый жагынан 200 гектарга жакын жерди караштырылып атат. Инстаграмдан дагы келди. Ысманов Жумабек деген. Туура тазалык жакшы нерсе. Айылдарга көбүрөөк мусорный ящиктер коюлса, кичине болсо да тазалык жакшырабы деп ойлойм деп сунушун калтырыптыр да. Жакшы суроо. Тазалык боюнча 300 урна таштанды таштоочу урналар бизге Кытай тараптан берилген бүгүнкү күндө. Биздин Каргалык айыл өкмөтүнө 160 урнасы берилди. Мындай белек катары. Бүгүнкү күндө борбордук паркка, анан кийин мектептердин ичине территорияларына бөлүштүрүп берип атабыз. Аларды урналарды коюп атабыз. Анан көчөгө урналарды коёюл десек, ал буга чейин дагы ушул маселелер жаралып келген экен. Нуржайык биздин кичи шаарчабызда мындай башаламан таштандылар таштап, анан баягы малдар жүрүп, жолбун иттер жүрүп, жанакындай мусорларды өтө бардак болуп кеткен экен. Ошону иреттөө максатында азыр иштерди алып барып атабыз. Күз-кыш мезгилине даярдыктар кандай? Бизде суу аябай көп убакытка чейин болот кыш. Ошо айыл тургундарына арзан көмүр менен камсыз кылуу боюнча айыл өкмөтүндө колдоосу барбы деген суроо келген. Жакшы. Күз-кыш боюнча бизде лизинг деген эмебиз бар, аянтчабыз. Сармат деген асфальт чыгаруучу заводдун жанында бизде эмебиз бар да, аянтча. Ал жерге биз айыл өкмөт тараптан жер бөлүп бергенбиз, жеке ишкерлер аркылуу сүйлөшүп. Ал жерге мурда илгери жанакындай 200 литрлик бочкалар менен тартып берчү экен. Аз бүгүнкү күндө жеке ишкерлер менен сүйлөшүп, ошол жерде баягы социалдык аз камсыз болгон үй бүлөлөргө арзандатылган же болбосо бекер көмүр таратууга ошол жерде аянтчаны уюштуруп берип атабыз. Быйылкы жылы? Быйылкы жылга. Даярдык жакшы. Анан тараза коюп атабыз, буюрса. Тараза менен так кылып эсептеп бере тургандай кылып тартып бергенге аракет жасайбыз. Ошол кайсыл убакта башталат? Кыш келген. Ушул айдын ичинде, октябрдын аягына чейин уже даярдалып коюлуп берилет. Инстаграмдан да келди. Ошол урналардан мектеп, бала бакчаларга сөзсүз бериш керек дейт да, жана таштанды. Сөзсүз. Биринчи очередте жана айтып өткөндөй эле борбордук паркыбызга, анан мектеп, бала бакчаларга коюп беребиз деген. Бөлүштүрүп беребиз да. Бизде Чет булак деген айылыбыз бар, Табылгыты,
Кара Суу айылы, илгери Киров деп коет экенсиңер, ошол жер анан казарманын ичинде. Рахмат жоопторуңуз үчүн. Кийинки суроого өтсөк, айылда жумушсуз жүргөн жаштарга жумуш орундарын ачуу планыңызда барбы деген суроо келген. Албетте, сөзсүз. Могул азыр жана башында айтып өткөндөй эле биздин Кыргыз, Кытай, Өзбекстан темир жолунун курулуп жатат. Андан сырткары логистикалык борбору курулат деген үмүттөбүз. Ал Кытай тараптан да келишимдер түзүлүп калган болсо, 10 миңге жакын жумуш орду түзүлөт деген божомолдор бар. Себеби ал жерде 200 гектар жерге логистикалык борбор курулса, ал өзүнчө бир шаардынга айланат да. Анан Тоғыз Тороо районунда эле эмес, Кыргызстан боюнча эң алдыңкы айыл өкмөттөр анан район болгонго мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Азыркы бүгүнкү күндө баягы элди эме барго, районубуздагы элди жумуш менен камсыз кылуу боюнча бөлүмү. Ошол жерге дагы катталсаңыздар, биз Кытайлар бүгүнкү күндө Кытайлар менен дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнбүз. Жүргүзүп, ал жерде учетко туруп, безработный деген учетко туруп, анан ошол жерден катталып Кытайлар менен иштешкенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Инстаграмдан да суроолор келди. Айылда ишкана ачкан ишкерге кандай жардам болот өкмөттөн дейт. Өкмөт эмес, бул республикадан дагы, мамлекет тарабынан дагы жеңилдиктер бар. Жеңилдетилген пайыздагы кредиттер, андан сырткары жеңилдетилген налогтон, жеке ишкер болгон болсо налогтон боштондук. Ошондой жактары, жеңилдетилген жактары бар. Эми баштап аткан ишкерлерибизгечи. Малдын эрте түшүүсүнө байланыштуу кандай чаралар көрүлүп жатат? Малдын эркин жүрүшү боюнча эреже бузган жарандарга кандай жоопкерчилик каралган деген суроо келген. Жакшы суроо. Бул эме экен. Ушул Тоғыз Тороо районундагы эле эң көйгөйлүү маселелердин бири экен. Чындыгында малдарга негизи жергиликтүү кеңештердин токтому чыгарылган. 30 сентябрга чейин түшпөсүн алыскы жайыттардан эмеге ортоңку жайытка түшсүн дегенчи. Бирок ага карабастан бизде келип атат. Алардын чаралары бузуулар кодексинде көрсөтүлгөн. Эгерде жанакындай ущерб кетирген болсо, зыян келтирген болсо, жеке жарандардын жерине же арпасына, будайына 20 000 сомго чейин айып пулу каралган. Бүгүн Инстаграм катталуучулар абдан активдүү катышып атышат. Кийинки суроого кезекти берсек, райондук парктын официалдуу ачылышы качан болот? Толук кандуу качан бүтөт деп. Жакшы. Бул негизи толук кандуу эле бүткөн экен буга чейин. Бирок баягы госстройдон эмеси заключениялар келе элек. Бүгүнкү күндө мен келгенде эле ошол жөнүндө сураган элем. Ал кайрылуу каттар берилген госстройго. Азыр экспертизанын заключениялары келген болсо, келди деп атам. Азыр буюрсачы. Ушул айда ачылат. Ушул айда ачылат, Айылдагы мектеп, бала бакчалардын абалы боюнча кандай пландар бар? Айылдагы мектеп, бала бакчаларды өзүм деле кыдырып чыктым. Жасайтырган жерлери дагы бар. Анан кошумча мындай корпустарды куратырган бизде эмелер бар. Бала бакчалар бар экен. Чындыгында жыш бир бөлмөдө 30-тан 40-тан бала окуган класстар дагы бар экен да. Аларга эми бул республикалык деңгээлде бизден кайрылуулар жазылат, титулга кошулат, кайрылуулар жазылат да, план боюнча 26-жылга. Андан сырткары биздин айыл өкмөттүн деңгээлинде чечиле турган маселелерди биз чечип эле берип атабыз ордунда эле. Баягы чарба деңгээлдеги болуп атат, Биз азыр республикалык деңгээлдеги кайрылууларды, каттарды жазып атабыз министерствого, госстройго.
министрлер кабинетине. Айылдагы деңгээлде чечиле турган маселелерди өзүбүздүн убагында эле чечип атабыз. Кийинки суроо: Табылгыты айылына шибейниси ачам деген жарандарга жардам болбой калды. Жер маселесин эле чечип берсе эле өзү салмак айылда 10 киши болсо да жумуш менен камсыз болот эле дейт. Ушу Каргалык айыл аймагына караштууму? Табылгыт айылынан жазып атышат да. Билем Табылгыт айылында азыр бүгүнкү күндө Табылгыт айылында спорт комплекси салынып атат. Буга чейин жеке ишкер салып аткан спорт комплексини кайра эле биз улантып кетип атабыз. Ал жерде чындыгында жер маселеси өтө көйгөй экен Табылгытта. Анан аянтча биз ошол Табылгыт айылынын мектебинин даже ажатканасынга место жер өтө тартыш экен да. Ошону дагы издештирип атабыз. Бирок бизде жер адис дагы чындыгында убактысы же мүмкүнчүлүгү мындай жетишпей атат. АТРдин алкагында 2 айыл өкмөт, 3 айыл өкмөт биригип туруп, чоң жер болгондуктан инвентаризацияларын жүргүзүп, аларга тапшырма берилген жер адистергечи. Анан жери аныктаган болсо, эгер бош болгон болсо, биз айыл өкмөт тараптан колдоп бөлүп бергенге даярбыз. Мен даярмын да. Рахмат жоопторуңуз үчүн. Кийинки суроого кезек берсек: үй куруу үчүн жер тилкелери качан жана кандай шартта берилет дейт ушу айыл өкмөттөрдө. Жакшы, үй куруу үчүн бизде Каргалык айыл өкмөтүндө 986 немеде очередте турган жарандарыбыз бар экен. Мен списогуна көргөнмүн. Ал маселени чечүү боюнча бизде Төш деген жер бар. Каргалыкта жана Казарман деген жазуу, анан Мүрзө бар. Ошол жактан 50 гектарга трансформацияга документ иштерини даярдап атабыз. Андан сырткары бизде РТС деген жерибиз бар, 1,5 гектар. Ал мамлекет муниципалдык жерге алынган. Мурда СССР убагында жеке жарандарга өтүп кеткен, бирок бүгүнкү күндө мамлекеттин балансына алынган. Ошол жерге инвесторлор менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, Кытай инвесторлору менен көп кабаттуу үйлөрдү салганга келишимдерди түзүп атабыз бүгүнкү күндө. Жакшы. Анан жанакы списоктун азайтуу максатында ошол жердин маселесин чечүү. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич айткандай, биз могу бийиктикке карай кетсек, ошондо жер дагы үнөмдүү болот деген максатта көп кабаттуу үйлөр менен иш алып атабыз да. Ушу айыл өкмөт тарабынан жана дыйкан, малчыларга кандай колдоо көрсөтүлдү буга чейин? Ооба, буга чейин деле көрсөтүлүп келген. Айыл өкмөт тараптан үрөндөр берилет. Анан май, арзандатылган май берилет. Мисалы үчүн солярканын азыр 75 сомдон болсо, биз мамлекет тараптан берилген 65 сомдон арзандатылган майлар берилет. Балдар ойночу аянтчылар көп болсо жакшы болмок деп Инстаграмдан келди да. Ушу айылдарда балдар ойночу аянтчылар жок окшойт да, менимче. Кайсы айыл экенин жазып койсо жакшы болмок. Бул менимче Табылгыт айылынын тургуну жазып атат да. Усманов Жумабек. Өзүңүздөргө маалым болгондой, мен ошол июнь айында келгенмин жумушка. Анан 25 жылга 24 жылы проект пландарынын түзүлөт да. Мен мисалы үчүн 26 жылга келечекте бюджетти бекитип атканыбызда ошол программаларды киргизгенбиз. Могул кайсы айылда балдар ойночу аянттар салынбай калды 25 жылы. Ошол 26 жылга келечекте пландап салганбыз да. Мен билишимче балдар аянтчасы мен келгенден бери бир 4-5 балдар аянтчасы салынды. Азыр бул Казарманын ичинде көпчүлүк эле. Ошо Табылгытыдан сурап атышат да, ошол жака курулса жакшы болмок деп. Ооба, азыр эми бюджет бекитилип калгандыгына байланыштуу мен азыр ошо бекилген бюджетти гана иштетилип кетебиз да. Анан келечекте сунуштар болгон болсо,
бул коомдук угууларга дагы чыгып келдик. Ошол Табыл КТга, Кара Сууга баардык айылдарга чыгып келдик. Эми кайрылса кеч болуп калды да, же балким Жок, кайрылса жок, жок. болобу? Азыр кайрылса болот. Себеби кечээ бая бекитилген бул болжолдуу план. Анан акыркы точканы койгон бекитүү бул декабрь айында болот. Ошого чейин сунуштап койсок, кайсы айылдан экенин, кайсы айылга бала ойночу аянтча керек болсо, ошо декабрдын аяктарында буюрса 26-жылга киргизебиз да планга. Ушу Кара Суу айылынан дагы суроолор келген да, ушу мектеп балдар ойночу аянтча жок, балдардын баары жолдо ойноп жүрөт, ошолордун коопсуздугунан коркуп атабыз, ушуну жеткирип койгулачы деп бир жаран кайрылган да. Кара Суу айыл. Жакшы, сонун. Ошо айыл киргизебиз аны. грант же мамлекеттик долбоорлор аркылуу айылга кандай инвестициялар тартылды дейт? Грант эми Кудайга шүгүр эле биздин айыл өкмөт өзүбүздүн каражатыбыз өзүбүзгө жетиштүү эле. Буга чейин азыр 26-жылга 120 миллион менен бюджетибиз бекилип атат. Бизде мамлекет тараптан стим грант менен пландарды ишке ашырып атабыз да. Көбүнчө могу асфальт, ысык асфальт боюнча стим гранттар менен проектлер жүргүзүлүп атат. Ушул сурооңузга эле кошумча суроо берейин. Ушу айыл ичиндеги ички жолдорду асфальттоо качан пландалууда деген да суроо келген да. Ички жолдорду. Жакшы. Бул азыр бүгүнкү күндө жана айтып өткөндөй эле 24-жылы бекилип калган пландын негизинде иштер болуп атат да. Иштер жүрүп атат азыр бүгүнкү күндөчү. Аны өзгөртүп бере албайбыз, себеби ал уже бекилген. 26-жылга буюрса жана айтып өткөндөй эле декабрдын айына чейин кайсы айылдардан сунуштар келип түшкөн болсо, ошолордун негизинде бекитип беребиз да. Азыр эми Казарманын айылында көп эле жолдорду асфальттоо, анан бодурлоо иштери жүрүп атат. Ушул сунуштарды же демилгелерди айыл тургундары кантип сиздерге берсе болот? Жергиликтүү өзүңүздөрдүн айылыңыздардагы депутаттар аркылуу. Депутаттарга кайрылсаңыздар, же болбосо айыл өкмөттүн өзүнө дагы кайрылуу кат менен жазсаңыздар, ошону бекитип атканда буюрса, же болбосо декабрдын аягында ошол сессия болот. Ошого бул сессия ачык сессияда. Ар бир жаранга катышканга укуктуу. Өздөрү келип катышып, угуп ошол жерде сунуштарын бергенге ар бир жаран. Ал сессия тууралуу жарандарга маалымат жеткирилеби? Кулактандыруулар? Ооба. Депутаттарга жеткирилет. Ошолор айтса болот, жергиликтүү депутаттар. Жергиликтүү кеңештин депутаттары аркылуу сунуштаса болот, жеке өздөрү сунуштаса болот. Катышса болот, укуктуу да. Талантбекович деген катталуучу Демилгеде Кыдырбаев Абдыкадыр көчөсүнө быйыл асфальт басылат дейт эле. Былтыр негизи эле Казарманында быйыл эмне иштер жасалды дейт. Эми Казарман айылында асфальттоо иштери жүрүп атат, бодурлоо иштери дагы жүрүп атат. Могул азыр Акимбаев, Кадыркулов, анан дагы кайсы көчөлөр бар эле. Азыр унутуп Бирдалиев көчөсүндө, Бектен көчөсүндө, ошол көчөлөрдө эмелер лотоктор, сели отводный лоток алмашты, анан ысык асфальттар алмашып атат. Анан ушул учурдан пайдаланып, анан биздин жарандарыбызга да, Каргал айыл өкмөтүнүн жарандарына да кайрылып кетет элем. Жанагындай асфальттоо иштери жүрүп атканда сиздерден сураныч ошол кызыл сызыкка чыгып кеткен жарандарыбыздын тосмолору болобу, эмнелери болот, ошолорду бизге жардам берип, өзүңүздөр эле алып бизге мындай мүмкүнчүлүк түзүп берсеңиздер деген сураныч менен кайрылгым келет да. Инстаграмдагы суроо: ооба түшүнөм, кийинки жылга планга киргизсек, Кара Суу Табыл КТ айылына биз менен чогуу кийинки жылга чогуу пландасак, жеринен айылды кыдырып көрүп деп. Менимче бул депутат да, айылдык депутат. Анан ооба, мен сунуш кылып атат окшойт, биргеликте чогуу кыдырып анан пландасак дейт. Абдан сонун. Ооба, биргеликте чогуу кылсак, баягы айтат го, бир аттан чаң чыкпайт да. Ошон үчүн бир дарак бак болбойт демекчи, сиздердин колдооңуздар менен, сиздердин берген сунуштарыңыздардын негизинде чогуу аракет кылсак албетте болот.
алдыда дагы кандай пландарыңыздар бар? 2025-жылга кандай иштерди пландадыңыздар? 25-жылга эми 24-жылы бекитилген пландын негизинде эле иш алып барып атабыз. Буга чейин 26-жылга дейт. 26-жылга болсо бизде эң негизги чоң эмебиз бул Казарман айылындагы бакыт үйү бар. Ошол бакыт үйүнү бузуп, ал жерге Каргалык айыл өкмөтүнүн чоң бир айыл өкмөттүн эмесине зданиясын салганга пландап атабыз. Ал өтө чоң долбоор да. Анын себеби эмнеде? Себеби Казарман айылы буюрса шаарга айланат. Могу Кыргыз, Кытай, Өзбекстан темир жолу курулган болсо, анан логистикалык борборлор курулган болсо, бунун перспективасы чоң. Казарман айылынын Каргалык эле айыл өкмөтүнүн перспективасы чоң. Себеби бул жагыбызда түндүк түштүк альтернативный жолу турат. Анын туннелибиз ачылган болсо, бул жактан бир суткасына 2000 деген чукул машина өтөт. Ошол себептен бунун перспективасы чоң деп, алдын ала буюрса шаар болот. Анан шаардын деңгээлинде бир мекеме курганга аракеттенип атабыз. Ал мекемеде биздин жарандарыбызга да ыңгайлуу болуш үчүн. Себеби бир айыл өкмөткө келип, бир жараныбыз айыл өкмөткө келип, ошол эле зданиянын ичинден бүт жумушуну бүтүрүп кете тургандай шарт түзүп беришибиз керек да. Анан тияка бар, бул жака бар дебей, бир эле зданиядан бүтүрүп кетсе болот. Алыстан келген, мисалы үчүн чет булактан келген жарандарыбызга бир жерден бүтүрүп кете тургандай документ. Ишиңизге ийгилик деген да каалоо тилектерин билдирип кетишти сизге. Рахмат. Социалдык жардамдар көп балалуу жана муктаж үй бүлөлөргө кандай колдоо каралууда дейт. Бизде өзүңүздөргө маалым болгондой резервдик фондубуз бар. Каргалык айыл өкмөтүнүн өзүнүн фонду бар. Анан социалдык аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, ошондой эле медициналык жардам көрсөтүү боюнча операция болот, же болбосо бооруну алмаштырууга, же башка өтө ооруга чалдыккан жарандарыбызга камкордук бар, финансылык жардамдар бар. Буга чейин эле алып келишип атат. Биз колубуздан келген жардамыбызды берип, финансылык жардамдарды берип атабыз ооруларгачы. Жакшы. Сиздердин айыл аймакта кандай көйгөйлүү маселелер бар? Ошо алдыңкы орунда, ошону кантип чечкен жатасыздар? Эң негизгиси Каргалык айыл өкмөтүндө тазалык, анан жер маселеси, анан суу маселеси. Үч эле көйгөй. Ошону буюрса, жана башында айтып өтүп кеттим, тазалык боюнча 26-жылга могул тазалыгыбызды башка чалгындоо иштери бүткөндөн кийин, керектүү документтерди толуктагандан кийин бул тазалыгыбызды иретке келтирип алсак, себеби өзү жана айткандай эле альтернативный жолдун жээгинде жайгашкандыгына байланыштуу бул бир топ ыңгайсыздыктарга жаратат. Анан биздин Каргалык айыл өкмөтүнө дагы келген меймандарга дагы мындай бир башкача көрүнүш жаралып калышы мүмкүн да. Ошол себептен башка жака жылдыруу максатыбыз. Анан суу маселеси, эң негизги таза суу, ичүүчү суу маселеси. Бул өзүңүздөргө маалым болгондой радиация чыгып калган биздин суудан. Ошол себептен азыркы бүгүнкү күндө дагы жакшы жаңылыгыбыз бар. УКС тараптан, Жалал Абад областынын УКС тарабынан титулга киргизилип, 70 миллион сомдук проектисини ишке ашырып атабыз бүгүнкү күндө. Кече жакында эле губернаторубуз келип кеткенде, Тикебаев Кыдырмаевич келгенде ошол маселелерди дагы көтөрүлгөн, ошол жерде дагы чечилди. Анан УКСтун начальниги менен дагы чогуу азыр бүгүнкү күндө иш алып барып атабыз. Проектлерин түзүп, титулга киргизип, 25-жылга чейин быйыл киргизебиз. 26-жылга буюрса таза суу маселеси боюнча бүт республикалык деңгээлде чечиле турган маселе. Себеби 70-жылдары курулган таза суу түтүктөрү эскилиги жетип, азыр бүгүнкү күндө ар жерден суу агып,
мындай жамоо иштерин гана менен алектенип атабыз да бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө Казарманда 42 бизде утечка тешигибиз бар, ошолорду жамап бүтүп калдык. Бирок кантсек дагы баягы кыргыздарда макал бар, эскини эптеги чейин эсиң кетет дегендей, буну жамай берсең кайрадан башка жери тешиле берет. Ошол себептен биз башка жаңы проект менен азыр иш алып барып атабыз УКС тараптанчы. Рахмат жооңузга. Башында айткандай биздин эфир 30 мүнөттүк, ушу 30 мүнөт болуп калды. Ушу акырында сизге эркин микрофон, балким бир жооп суроолорду бербей калдым, жооп бере албай калдыңыз. Мүмкүн болсо айта алсаңыз болот да, учурдан пайдаланып. Рахмат. Жана айтып өткөндөй эле биринчи очередте биздин аталарыбызга, энелерибизге дагы бир жолу майрамыңыздар менен, анан могул келгенинен 3 айдын жүзү болуп атат, бирок мындай жакшы сунуштарын айтып, элдин маанайы жакшы, өтө сонун, Тогуз Тороо районунун эли өтө жакшы эл экен, жакшы кабыл алышты. Буюрса сиздердин жардамыңыздар менен эл жергиликтүү кеңештин депутаттары, Каргалык айыл өкмөтүнүн активисттери колдоолорун көрсөтүп, жол көрсөтүп, сунуштарын айтып келатат. Мындан кийин дагы ошол сунуштарыңыздарды айтып, акыл насаптарыңыздарды айтсаңыздар, ошол жол менен эле алып кеткенге мен даярмын. Башында айткандай, болгон билимди, болгон энергияны ошол Каргалык айыл өкмөтүнүн өнүгүшүнө мен салымымды кошо берем. Мындан кийин дагы бир гана сиздерден сураныч, ошол жардам. Жанакы бизде асфальттарды салып атканда бодурлоо салабызбы, жолдорго кандай эле кызмат көрсөтүлүп атканда биздерге көмөк көрсөтүп коюшуңуздарды суранат элем элибизден. Ушу Тогуз Тороо боюнча ошо Каргалык айыл өкмөтү чоң айыл өкмөт, ошо сиздерде жумушуңуздар аябай көп, бирок ошого карабай ушу убактыңызды бөлүп, элдин суроолоруна жооп берүү үчүн келгениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым ушу эл менен дайыма ачык айкын байланышта болуп, көйгөйлөрүн угуп, чечүүгө аракеттенген айыл өкмөт башчысы болот деген ишеничте бололу. Урматтуу угарман, Ачык өкмөт уктуруусунун алкагында жергиликтүү элдин суроолоруна жооп берүү үчүн келген Каргалык айыл өкмөтүнүн башчысы Бердибек Абдрахманов менен маектештик. Эмки уктурууга чейин эсен туруңуздар. Эфирди мен Анара Маметова алып бардым. Чоң рахмат.